на сельских, городских, на мырков и на еще кого-то и так далее, и так далее. Assalamu alaikum урматтуу мусулман туугандар. 28 ноябрь Бишкектеги Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде экономикалык эркиндик аялдар аталышындагы сүрөт көргөзмөсү ачылган. Анда аялдардын түрсүгү баш болгон ич кийимдерге ар кандай урандарды жазып, музей ичине илип коюшкан. Мындан сырткары 2-3 аял чыпчылаңач болуп музейдин ичинде ары-бери басып жүрүшкөн. Жана бул нерсе интернетке тарап, ал коомчулуктун катуу нааразычылыгын жараткан. Мурдагы президент Роза Тумбаева музейдеги көрүнүштү бул искусство деп 80-90% калкы айылдык болгон Кыргызстандын жарандарын мырк, кургозору төмөн деп кемсинткен. На сельских, городских, на мырков и на еще кого-то и так далее, и так далее. И болбой ошондой. Айылдыктар кичине ойлонгула, кичине мындай бир өзүңөрдүн маданиятыңарды да көтөргүлө. Болбойт, современное искусство деген бар бүгүн. Бул сөзүн 3 декабрь күнү экс-депутат Өмүрбек Текебаевдин жаңы китебинин бет ачарында сүйлөп жатып айткан. Айылдыктар кичине ойлонгула, кичине мындай бир өзүңөрдүн маданиятыңарды да көтөргүлө. Бул сөзү менен айылдыктар жана шаардыктар деп элди экиге бөлүүнү каалап турабы? Кече мисалы музейге барбай туруп эле бир 3-4 мындай качкитовскайды келип алып, жаш министрди коркутуп, значит, директор музейди алып салышты. Ошол палвандардын жүрөгүндө намысы, уяты бар экен, колунан келгенин кылып, токтотконго аракет кылыптыр. Алар эле эмес, бүт Кыргызстан бул ишке нааразы. Друзья мои, ушу гостиницанын тегерегинде канча ошондой бабочкалар жүрөт, түндүк бабочкалар. Тегеректе сойгулар жүрсө, бул музейдеги көрүнүштөр эч нерсе эмес деп аларды коргогонубу? Я написала в своей статье, сколько женщин бьют до смерти только в одном Бишкеке 14 вот таких вот кризисных центров. Сколько теперь 15-летних, 12-летних насилуют мужики. Педофилы, их развелось тьма тьмущая. Ыйман, уят деген болуш керек ар бир адамда. Ошол кыздарыбыз чечингендиги үчүн зордолуп, ыйманы жок болгондугу үчүн педофилдер көбөйүп жатат. Это была нормальная, умная, серьезная, глубокая выставка. Анда эмнеге өзүнүн кыздарын чечинтип чыгарбады? Ошакта отуралы, вот значит, келип анан эртеси келип коркутуп коюшту ошо музейдин директорун. Это что такое вообще? С какой стати? Кайсы мыйзам, кайсы статья дейт. Статья менен жашап калганыбызга 100 жылдын тегереги болду. Кыргыз эли миңдеген жылдар без статья эле жашап, каада салт населебизди сактап, агасы инесин тарбиялап бузулбай эле келгенбиз. Азыр шаардын баары жарым ай болду. Мы не можем к вашему уровню идти назад. Чындыгында бул сөзү чагымчылдыкка да жатат десек, жаңылышпаган боло берелик. Эгер бир молдо ушинтип сүйлөп койгондо, анда дароо камалып кетмек, же бир чара көрүлмөк. Эмнеге бул сөзүнө карата чара көрүлбөйт? Же оозу кыйшык болсо да байдын баласы сүйлөсүн деген ушулбу? Же чылаңаштанган искусствобу? Же ошондон адамдын көргөзөрү көтөрүлүп калабы? На сельских, городских, на мырков и на еще кого-то и так далее, и так далее. Айылдын деңгээли төмөн. Искусствону жана маданиятты билбейт десеңиз, искусствону жана маданиятты үйрөтүп кое турган шейх Чубагачы да айылдан чыккан. Мен айлайт элем, ошол колдоп аткандар өздөрү жылаңач чыгышса дейт элем да. Өздөрү жылаңач чыгып, нары бери басып, анан көрсөтүп айтса ошондо бир жөн. Жок, алар анткиси келбейт, өздөрүнүн тагдырын салгысы келбейт. Неберелери бар, балдары бар, кыздары бар. Анткиси келбейт, анан башка бетаныш бирөөнү алып келип туруп, бирок элди бузган. Анткени булар эл менен иши жок. Биз аман болсок болду. Эл эмне болсо болсун деп, элдин тагдырын туңгуйга түртүп аткан адамдар деп мен айтат элем. Албетте бул уятсыздык, нарксыздык, жүзү жоктук. Анан биздин элибизге болгон душмандык. Эч кандай бул жерде баалуулук жок, балким ошол жанагы көрүптүрлүктүн айынан болуп аткан иштер деп мен айтат элем. Сиздин үстүңүздөн башкарып 6 миллион элдин жүгүн көтөрүп жүргөн президентибиз Сооронбай Жээнбеков да айылдан чыккан. Бул биринчи Кудайдан коркуш керек. Кудай көрүп турат, эртең мен жооп берем деген мындай жүрөктө жогорку сезим болуш керек да. Дүйнөнү калеми менен багындырган Чыңгыз Айтматов да айылдан чыккан. Кыргыздын бөлүнүп жарылбай бир бүтүндө сакталып калуусуна зор салым кошкон Исхак Разаков да айылдан чыккан. Если ты будешь чист, если я буду чист, то и общество будет чистым.
Исхак Раззаков. Алакандай кыргызым кырылып кетпесин деп орустун генералы менен тең ата сүйлөшүп мамлекетте тынчтыкты орноткон Жоолукчан Курманжандатка да айылдан чыккан. Тууганым, биз мусулманбыз. Батыштын маданиятын бизге таңуу улаба. Биздин динибиз бар, тилибиз бар, каада салтыбыз бар. Керек болсо маданият, искусствону Европаң бизден үйрөнсүн. Роза Отунбаеваны жоопка тартып, экс-президент наамынан ажыратылсын десеңиз, анда бул видеого лайк басып, башкалар менен бөлүшүп коюңуз. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух. Извините, мы с вами рассыпемся на сельских, городских, на мырков и на еще кого-то и так далее, и так далее. Роза, sen ökөөбүз теңбиз. Эми сен 1,5 жыл президент болдуң. Сени ким шайлады президент кылып? Сен эч ким шайлаган жок. Ошондуктан мен сени экс-президент деп айтпайт болчумун. Андай лакамды сенден алып коюш керек болчу. Давно эле. Эми биягың келип айтканда сен анда ошо айылдагы мырктардын налогунун эсебинен 80 000 айлык алып, бир шопурду, бир кызматчыны кармап жүргөн ошо мырктардын эсебинен алып атасың да. Значит, сен ошо 1,5 жыл Кыргызстандын элинин 90%ке жакыны бул айылдар да. Значит, сен 90% мырктарга, сага окшогон мыркка келип президент болгонбу? Ойлонуп сүйлөш керек да сен бир нерсе айтаардан мурун. На сельских, городских, на мырков и на еще кого-то и так далее, и так далее. Кыргызда сөз бар, өзүңө карап, өзүңүн аркаңы карап туруп ана сүйлө дейт. Сен эмне айылдан эмес, Нью-Йорктон келдиң беле, же Токиодон келдиң беле, же Вашингтондон келдиң беле? Сен деле айылдан келгенсиң. На сельских, городских, на мырков и на еще кого-то и так далее, и так далее. Уят эй, Роза. Андан көрү өзүң эле унчукпай ушу мырктардын пенсиясын албай эле, мырктардын налогуна жыргабай, манантип бардыгынан отказ кылып, кой, уят болдум деп туруп, официальный телевидениядан, центральный телевидениядан чыгып туруп, Кыргыз ТВдан. Кечирим сурай элден. Бүтүндөй айылдын элин, бүтүндөй 90% кыргыздардын бардыгын сен мырктар деп таштадың. Эми не деп айтыштым, эгерде сөзмө сөз, көзмө көз болгондо башка сөз айтат элем, бул жерден ал сөздөрдү айтышка мүмкүнчүлүк жок да. Ошондуктан эсиң барда этегиңди жыйып, элден кечирим сурап кой. Мен дагы бир жолу кайталам, кечирим сура. На сельских, городских, на мырков и на еще кого-то и так далее, и так далее. Мен деле мондай бир ачык айтканда 70ке жакындап калдым. Мен деле айнып баратам, ачык айтайын. Европаны туурап жашайлы деп айтканым мондай бир туура эмес болсо керек. Бирок каарыганда адам ар түрдүү нерсени айтып айнып калат экен. Ачык айтканда мага көңүл болбой эле койгула. Алтындарым, рахмат силерге. деп коюлса мүмкүн жакшы боло эле деген ойда. Ошол жерде Роза Отунбаеванын жүргөнү жана ошол көргөзмөнү, аялдарды жылаңачтоо көргөзмөсүн колдогондугу өтө бул шермендечилик. Шермендечилик себеби бул Роза Исаковна кайсыл бир деңгээлде мамлекеттик чоң ишмер. Мамлекеттик чоң ишмерлердин катарына жүргөн киши. Кечеги кылган өзүнүн жумушу менен ал коомубуздагы эң бир төмөн адамдардын катарына кирип калышы мүмкүн. Современное искусство деген бар бүгүн. Бул уят нерсе. Уят деген менен искусствонун ортосунда айрыма асман менен жердей. Мына биз дагы илимдүү, билимдүү болуп түшүнөбүз аны. Эртең ошентип уюштуруп чыкса искусство деп, анда жайында биздин карындаштарыбыз, кыздарыбыз, келиндерибиз жалаңач болуп көчөдө жүрсөм эмне болот бул? Ким кепилдик берет ошого жүрбөйт деп? Искусство деп бардын күргүчтөшүп айдап атса. Извините, мы с вами рассыпемся на сельских, городских, на мырков и на еще кого-то и так далее, и так далее. Асмандан эч ким түшкөн эмес. Ошол айылдын күчү менен, айылдын шарапаты менен, айылдын билим алып деңгээли жогорулоосу менен мынушундай мамлекет кармалып турат. Мамлекет сакталып турат. Маданиятыңарды да көтөргүлө. Болбойт.
мындай жалаңаш жүргөн искусство кылып ким кааласа өзү чыгып жүрө берсин. Мен айлайт элем, ошол колдоп аткандар өздөрү жылаңаш чыгышса дейт элем да. Өздөрү жылаңаш чыгып, нары бери басып, анан көрсөтүп айтса ошондо бир жөн. Жок, алар анткиси келбейт, өздөрүнүн тагдырын салгысы келбейт. Неберелери бар, балдары бар, кыздары бар. Анткиси келбейт, анан башка бетаныш бирөөнү алып келип туруп, бирок элди бузган. Анткени булар эл менен иши жок. Биз аман болсок болду, эл эмне болсо болсун деп, элдин тагдырын туңгуйукка түртүп аткан адамдар деп мен айтат элем. Албетте бул уятсыздык, нарксыздык, жүзү жоктук, анан биздин элибизге болгон душмандык. Эч кандай бул жерде баалуулук жок, балким ошол жанагы көрүптүүлүктүн айынан болуп аткан иштер деп мен айтат элем.